ошондо гана балаң мен Жаштар сүйлөшсүн. деп ойлойт да. Чоң рахмат, жакшы ой. Эми ата эне деген жеке эле мындай сөз менен айтып тарбия бербеш керек да, менин оюмчачы. Баары эле ушундай деп айтса керек. Себеби дегенде ата эне деген сен жакшы бол, сен жакшы оку, сен бияка баспа, сен бияка турба деп айтпаш керек. Себеп дегенде ата эне өзүн баскан турган менен балага тарбия бере алат. Эгерде жана кээ бир ата энелер жокко чөгүп ичип кетип жатышпайбы? Ошол себептен да бала өзүнүн жашоосуна кайыр болуп калат да. А эгерде ата эне ошо өзүн бар жашоодо да, жок жашоодо да баласына жакшы тарбия берип, кайра мисалы үчүн барга көппөй, жокко чөкпөй ата энеси маңдайында турганын көрсө бала, анда ага да бир сезим пайда болот да, балада дагычы. Бала менин соткам жок деп чыдабай албай өлүп калсачы. Мисалы атасын айтат да, мына мен өткөндө уктум да, Кочкордон жинс алып бербей койсун деп өлүп алганы бар экен, сотка алып бербей койсун деп өлүп алган экен. Анан кийин бар ошондой өлүп аткандар бар да, жинс. Жок, сизчи бир макул бир суицид болуптур, бир кыз болуптур да, мүмкүн да Лениндей кыздын окуясы макул. Ал кыз катка жазып кетиптир, мамам күнөөлүү тиги упсуно көйнөк алып бербей койду. Ал кыздын ичинде да өзүнчө дүйнөсү болгон да, ал кыздын бир эле ал кыздын маселеси ата энесинин анын кылган жумушу эмес. Ага чейин да жан дүйнөсүнө бир нерсе баткан да. Макул бир суицид болду, эки суицид болду. Сиз анан айтып атасыз, Кочкордо жыныс алган кыз. Эч ким жыныс үчүн кайгырган жок. Чүпөрөк үчүн адамдын өлгөнү бул эч кандай себеп эмес. Бирок ошол чүпөрөк үчүн баланын көңүлү калып калган үчүн ушундай себеп болуп атат. Анын ички дүйнөсүндө дагы башка нерсе бар да, бул жыныс эле эмес агай. Бул жыныс эмес, анын дагы жан дүйнөсүндө мурункуларын биз билбей жатабыз. Ал мага айтпайт, ал ата энесине айта албайт. Башка да болушу мүмкүн бе? Башка да эмнеге бул жыныс үчүн адам өлбөйт мисалы үчүн? Мага деле мамам көп нерсе алып бербейм деген. Мен макул болуп ага деле ыйладым. Сен өлбөйсүң, башкалар өлүп атпайбы? Бирок аны макул башкалар өлөдү. Бирок алар бир гана жынысынын кесепети эмес, анын дүйнөсүндө дагы башка нерсе бар анагай. Ошону түшүнө билиш керек. Бул силердин чоңдордун маселеси деп ойлойм. Силер деген бир суицид болуп, мына ушул нерсенин баары мындай чогулуштар суицидке чейин болгон эмес. Мындай чогулуу болгон эмес. Болгон, бирок мынчалык чоң масштабта өткөн эмес. Ушунчалык Нарын областында ушунча көп суицид болуп кеткен маселесинде сиздер келип атасыздар биздин школго. Эмне үчүн сиздерди жаштар биз түшүнө албай атабыз? Айткылачы деп эми келип атасыңар. Анонимный вызов кылып койгулачы деп атасыңар. Эмнеге буга чейин суицид боло элек деп мындай маселе болгон, талкууланган эмес эле? Буга чейин биз жанакы ар бир мектепте ушундай учетко алынып, тентек кылгандар ачыкка чыкпай, комиссияда каралып, нерсе болуп келген. Ошонун кесепетинен деп атабыз. Биз ошон үчүн жана силерден жардам сурап баягы эметкенде чогуу сүйлөшөлү деген ошол болгон. Жеке эле бул суицид эмес, суицид чыкканда эле чогуу жасай калды деген эмес. Бул иш пландагы нерселердин баары, бирок азыр ошол суицид болду деп жыйналыш жасалды. Ошондон кийин кайсы мектепте тентек эме кылса, мисалы үчүн, или уруулукка бардыбы, дагы бир нерсеге бардыбы, ошону ачыкка чыгарып жазайлы десек, кайра азыр ошо балдардан эле чыгып атат да. Эмне үчүн ушуну ачыкка чыгарасыңар? Вот көрдүңбү? Биз бул суицид эле менен калган эмес, бул биз ошо кой ушуну эрте алдын алалы, баардыгын жазайлы деген нерсе менен чыккан иштер да булар. А сен азыр айтасың, бүт суицид чыкканда эле ушинтип жыйналыш жасап калыңар деп. Андай эмес да. Биздин школдон да бала кете берди, ушул Лениндан да Токтоо мектебинен дагы. Бирок эмнеге буга чейин жаштар эмнени каалайсыңар? Эмнеге мүмкүн силер 1-2 жума мурун келгенде ал барды алып калат белек, мүмкүн аман. Мүмкүн өлбөй калат беле. Биздин казы имам агайыбыз да келген, эмнеге ошол да айтты. Суицид болгондо аркы дүйнөдө ушундай болосуңар, эки дүйнөдө кыйналасыңар. Тозокко да, бешке да кирип ортодо кыйналасыңар. Айтты ошол сөздөрдү. Бизге айтып атат да, макул, биз түшүндүк. А эмнеге ошол бизден кеткен балдар мүмкүн 2 жума, 3 жума мурун келип ушундай чоң масштабта өткөндө ал балдар мүмкүн аман калат беле, ким билет? Туура эле ушул эртерээк кылса ушундай болот беле, болбой калат беле, кандай эже? Жок, ошондой салтанат эже келип, баары келип атат. Бизге анонимный вызов кылып койчу, жаштар силерди түшүнбөй атабыз. Мүмкүн бетке айта албасаңар, анонимный вызов кылып койгулачы деп атат да. Эмнеге ушуга чейин мындай маселе боло электи 2-3 жыл мурун макул. Мындай суицид чоң масштабта болуп кала электи. Эмнеге мындай чоң масштабта силер келген эмес элеңиздер бизге? Мындайда бул чоң масштабта бар. Силер мугалимдерге эле эме коюп койгонсуздар да, баягы учетко түшкөндөрдү алгыла, тигилерди алгыла. Баягы бизде караган эмессиңер. Тиги бизде өтүп кеткен бала учетко түшкөн эмес, жашынакай эле окуган бала болчу. Эмнеге силер учетто эле балдарды карайсыңар? Милициялар келип учетто балдарды карайт. Биякта окуган балдарга андай тиешеси жок эч кандай. Сиздер ошолорду эле карайсыздар. Мугалим үстүнөн баягы учетто бала жакшы жүрөбү, ооба жүрөт. Андай особо эчтеке жок. Силер мугалимдер карап атасыз, силер ата-энеңер карап атат, анан бүт баарыңыздар карап отура бересизби, баарыңарды? Кызыксыңардар. Силер антип эле башыңарга вирус кирип алган жана агенттен дагы башкадан.
биз агенттен Анан эмес кылдыңыз. анан ошондон кийин замыкание болот да эмеңер, киршаңар кетет. Мисалы үчүн силер айтып атпайсыңар, туура биз ошол суицид шаардын мектептеринде көбөйүп кеткенден кийин чыкканыбыз да туура. Бул замечанияны мойнубузга алабыз. Бирок буга чейин ошол суицидтер болучакты. Силердин мектепте жана бала кеткичекти. Буга чейин деле өзүң айтып атасың, мына тигиреки социалдык жактан коргоо шаардын бөлүмү менен бирдикте ошол жанагы эле баягы силерге барган тиги казы болуп туруп мектептердин баардыгын кыдырып, ушу жогорку класстын балдарына ошо суицидтен, кылмыштуулуктан ата-энени кантип тигиреки мындай сыйлаш керек, тең туштарды кантип сыйлаш керек. Ушул боюнча шаар боюнча темалар 2 жылдан бери эле коюлуп туруп, ушу силердин араңарда айтылып эле ар бир мектептин өзүнчө болуп жүргөн да. Бирок жанагы нерсе болгондон кийин, суицид болгондон кийин туура бул нерсени шаардык масштабта карап көрөлчү. Кандай бир проблемалар чыгып атат жаштардын арасында депчи. Эми бул жерде мен айтат элем. Бул нерсенин туура сен айткандай ичинде, баланын ичинде көптөгөн нерселер бардыр. Жекеле жыныс эмес. Жекеле жынс эмес. Жекеле акыркы чеги болгондо ошол баланын Жок, жынсы акыркы чеги болгон. жынсы да эмес. Ошол эле мектептердеги болуп аткан эрекет да эмес. Жанагыреки тиреки кийим да эмес. Бул жердечи. Бул жерде ошол баланын ичинде дагы бир башка нерсе болгон да. Ал нерсени эч ким чечип, эч ким билбей калды. Туурабы? Мына 4-чү мектепте болгон суицидте кыз жазып кетип атат. Анткени себеби туура айтып атасыңар. Үй бүлөдө келип чыккан проблема бар болчу. Ал жазып кетип атат. Мага мындан кийин кийимдин кереги жок. Кийим издебейсиңер мен үчүн деп. Эртең мен окууга өткөрөм деп кыйналбайсыңар деп атат. Анткени себеби туура айтып атат, мына могу жерде Анара да туура айтып атат. Ата-энелер эртең менен тургандан кийин чайга отурганда ошол баланы бүгүн эмне кыласың? Кайда барасың? Планың кандай? Деген суроо болбойт. Өздөрүнүн гана проблемасын. Эмне жетишпей атат? Эмне кылабыз бүгүн? Мына ошону сүйлөшөт да туруп кетет. Бала калып калат. Ошол жерде сөз болгонда, эртең менен чай ичип отурганда мен айтат элем. Ошол үй бүлөдө сөз болгон. Анткени себеби ошо кызга жайкы мына азыр жаз мезгилин өтө баштадык, ошо жазгы кийимге жетише албай калгандыр. Ата-энесинин колунан келбей калгандыр. Андан кийин эртең ошол 11-чи класстын окуучусу окууга өтүш керек. Бюджетке өтө албасаң контрагыңды төлөй албайбыз кызым деп өзбек ажы сыяктуу. Ушуга ата-эне күнөөлүүбү? Алып бере албагандыгы үчүн, бере албагандыгы үчүн. Буга негизи ата-эне деле күнөөлүү деп ата-энени күнөөлөй албайбыз. Анткени себеби биздин азыркы турмушта, биздин азыркы жашообуз биз мындайча айтканда, эски сөз менен айтканда капитализмге кетип баратабыз. Мамлекет эч качан ар бир адамды бага албайт. Ар бир адам өзү аракет кылыш керек. Анан ата-эне ошол эки ичине начарыраак турмушта жашагандыр. Контракт эртең төлөй албайбыз деген да. Ушул ойду айтайын да. Мына мен өзүмдүн эле мен класстын үстүнөн биз бирси байкайбыз да, ким кандай үй бүлөдө турат, ким кандай. Биздин азыркы жаштарда мындай маселе бар да, жакшыраак кийинип, жакшыраак акчасы бар мамилеге башкача мамиле, тиге башкача мамиле, ушундай мамиле бар да. Мугалимдерденби? Жок, мугалимдер тарабынан да бул нерсе кездешет. Биз окуучулар тарабынан да кездешет. Мугалимге кандай мамиле көз карашса, окуучуга да ошондой мамиледе бул нерсе бар да. Ушундай нерселерди биз ичара кылабыз, бирок ушунун үстүнөн сиздер бул нерсеге чоң тарапты иштегендер бул нерсени карабайсыздар. Баягы эле күнөөлүү болуп аткан нерсени карайсыңар да, ошону күнөөлүү кылып аткан ким экенин жакшы мамиледе жок сиздерде булар. Бул суицид боюнча кеп болуп атпайбы? Суицидтерди биз быйылкы жылдары 5 суицид болду Нарын шаарында. Ушуларды анализдеп көрсөк, окуучулар жекеле мына жанагы шым алып бербей койду, тигиндей мындай кылды деген жакыр үй бүлөдөн эмес. Бай базарда соода кылгандардын үй бүлөсүнөн да болуп атпайбы? Ошон үчүн биз баягы анализдин жыйынтыгы менен келсек, бул окуучулар менен, жаш өспүрүмдөр менен ата-эненин ана мектеп үчөөнүн ортосундагы ажырым болгондуктан ушундай болду деп эсептеп атабыз да. Мисалы үчүн бала мектепке да ишенбей калды. Мисалы бизге да ишенбей калды, ата-энеге да ишенбей калды. Анткени ата-эне эртең менен туруп алып мына агай айткандай
өзлөрүнүн проблемалары менен алек кыз окууга кетти, түштө келет, мама баягыны качан алып бересиң тиги бу деп айтайын десе дагы проблема. Ошондой, а берки колунда бар үй бүлөнүн балдары эмне үчүн эки үй бүлөнүккө кетип турабы? Алар эмне үчүн кетти деп ойлойсуздар? Алар может көпкөндүктөн, күндө акча алып жүргөн, мисалы биз изилдөөнүн жыйынтыгы менен мына ошол бир ата эне күндө айтып атат өзлөрү биз көрсөтпөй, атасына көрсөтпөй акча берчимин деп апасы айтат. Атасы айтат, апасына көрсөтпөй акча берчимин деп. Может ошол күнү бербей койду же бирдеме алып берсе алып бербей койду. Ошондуктан ата энеге ишенип мындан ары милиция мына биз эмне үчүн жүрөбүз? Мугалимдер эмне үчүн силерди ушу тарбиялайлы деп атышат да. Ошон үчүн ичиңердеги сырыңардын баарын айтсаңар. Жана сиз айтып атпайсызбы, суицидке кабылган маселелердин мындайда көбүнчөсүн окуучулар кабыл атабыз да, ушул нерсегечи. Байдын балдары өзлөрүнүн ата энесин билет да, кандай характерде экен. Могу көйнөктү алып берем десем, бул алып берет деп, бул алдырат ал көйнөктү. Биз ата энебизге ата энесинин акчасы жок болсо, ошого көз караш менен ойлонобуз да биринчи. Ата энебиз ушул нерсени алып бере болду экен, айтсак атабыз апабыз эмне деген уруш чыгар экен деген сөз майында ойлонобуз да. Мен да мисалы үчүн любой эле мен мында практикада деле кездештирип көргөм. Биз школдон 10 сомго тряпка акча чогултабыз, журналга 10 сомдон 20 сомдон акча беребиз. Тиги пардон алат элек деп тигине беребиз. Школда бул мероприятие тиги шарик, марик бүт мындайдан тигичен чогултабыз. Ошону азыркы жаштар мамалардын ата энесин сурагандан заарыкканат 10 сом, 20 сом. Мага бериңизчи, мону чогултуп атабыз деп. Ата эне айтат, ата эненин убагында андай нерсе чогултулган эмес. Моолардын баары чогултулган эмес. Ата эненин сурагандан заарыкканышат. Мен кантип айтсам, школго мындай чогулткандыктан 20 сом берсе айткан заарыкканышат. Аны эптеп бир жактан алып, тияктан кошуп алып, аны акырында ошол кыздын чегине жеткенде бизге жетет, бизге мисалы үчүн көйнөк алган өзүнүн акчасы жетпейт да, баягыдай 20 сомдукту чогулта албайбыз да. Ошолордон бул суицид келип чыгат. Ата энени эмне кылабыз эми мисалы үчүн биз кантип айтабыз? Ата эне монту чогултуп атабыз, ушуга 20 сом бериш деп айткандан көп кыздар заарыкканат ушул нерсеге. Айта алышпайт мисалы үчүн мен заарыктанам деп, ооба. Мага тиги 20 сом керек болуп атат, буга тетрадь алыш керек, буга бир нерсе. Жеке тетрадька эметип калбаңыздар, бирок ушундай нерсе майда чүйдө акчалардан заарыкканып, анан башка нерсенин кишилердин таба алганы. Майдадан башталат анда. Майдадан башталат, бүт нерсенин баары. Анда жооп. Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзам бар. Ал жерде мамлекеттик, анан муниципалдык мектептерде билим берүү бекер жүргүзүлөт деген да. Ал жерде эч кандай акча чогултулбаш керек. Эч кандай жанда журнал акча чогултулбаш керек. Бул деген мамлекет тарабынан обеспечение болуп турган. Чогултулбаш керекпи? Керек, ооба. Эгерде ушундай угуп турсаңчыңыз, эгерде ушундай фактылар аныкталса, незаконно акча чогулткан аныкталса, силер прокуратура органдары 5, 10, 17 ишеним телефон. Дагы деле анонимде, дагы деле ушун эми чалып койгон. Силер эмнеге барып ушул нерсени карабайсыңар? Журнал берип атабыз силерге, могу акча чогулткан жоксуңар, трапка берип атабыз. Эмнеге ушуларды барып карабайсыңар? Чоңуз мен уксаң, биз карап атабыз, биз текшерип атабыз. Биз текшергенде эч кандай мындай сен айткандай чогултулган немелер бизге аныкталбайбыз. Эгерде силер бизге сообщение берип койгула, мында чогултуп атат. Могу паланча деген мугалим. Паланча мектеп деп. Агай, бул баланча эле мугалим эмес, жеке каждый класстын окуучулар журналга чогултабыз. Жок, ошо классым эмес, жеке эле 11 класс эмес, 1 класстан билбейм, 1 класс лично. 5 класстын 11 журналга акча чогултабыз. Журнал общий 130 сом болот, 140 сом болобу, ошону бөлөбүз, 30 бала болсо 30 балага, анан кошулабыз. Тряпка алыш керек, чака алыш керек, ошого чогултабыз. Ушундай? А бизге силер орган, прокуратура бизге шыпыркы менен чака алып келип бербейт да, мисалы үчүн. Жок. Ушундай да. Жаштар сүйлөсүн. Эми балким алып келип да берип тургула, сооп болот.